Британиянын премьер-министри Тереза Мэй 7-июнда консерваторлар партиясынын төрайымдыгынан кетерин жарыялады. Ал ошондой эле жаңы премьер-министр тандалгыча өкмөт башчынын милдетин аткара берерин айтты. Кошмо Штаттар Wikileaks'тин негиздөөчүсү Джулиан Ассанжга тыңчылык беренеси боюнча айыптакты. А вот эти чиновники, смотрите. Украин президенти Владимир Зеленский Киевде өткөн IT-конференцияда сөз сүйлөп, өз өлкөсүн толугу менен смартфонго өткөрүү кыялын айтты. Саламатсызбы, бүгүн Азаттыкта ушул жана башка дүйнөдө жана чөлкөмдө болгон орунтуу окуяларга кеңири кайрылабыз. Студияда Элиза Кененбаева. АКШнын юстиция департаменти Wikileaks'тин негиздөөчүсү Джулиан Ассанжга дагы 17 жаңы айып такты. Вашингтон Ассанжга коюлган мурунку айыптарга эми тыңчылык беренесин дагы кошту. Ушул тапта Ассанж Британиянын түрмөсүндө камакта отурат. Карманбек Кулуев бул тууралуу кененирээк айтып берет. Бейшемби күнү АКШ юстиция департаменти жарыялаган маалыматка ылайык, Джулиан Ассанж 2010 жылы элге тараткан аскердик жана дипломатиялык документтер Кошмо Штаттардын тыңчылык жөнүндө мыйзамын одуно бузган. Анда армиянын мурунку чалгынчысы Челси Мэннинг менен бирге Ассанж аскердик сыр болгон булактарды мыйзамсыз жол менен алып, аны жалпыга тараткан жана бул америкалыктар менен кызматташкан адамдардын өмүрүнө кооптуу жагдай түзгөн, дейт юстиция департаменти. Адатта тыңчылыкка келгенде айып маалыматты берген мамлекеттик кызматкерге тагылат. Бирок бул жолу Америка бийлиги массалык маалымат каражатына Ассанждын Wikileaks басылмасына кине койду. Бул АКШда сөз эркиндигине байланыштуу бир катар суроолорду пайда кылат. Американын жарандык эркиндиктери биримдигинин билдирүүсү. Бул АКШ тарыхында чындыкты жазган басылмага бийлик тарабынан кылмыш айыбы коюлуп жаткан биринчи көрүнүш. Мындай көрүнүш Трамп администрациясынын журналисттерге жана сөз эркиндигине каршы аракетинин күчөшү деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин Вашингтон Ассанжды Пентагондун компьютердик түйүнүн бузуп кирүүгө аракеттенген деген негизде соттогону жаткан. Бул кылмыш үчүн ал эң көп дегенде 5 жылдык мөөнөткө кесилмек. Эми ага карата коюлган айыптардын саны 18ге жетип, эгер сот аны күнөөлүү деп тапса, ондогон жылдар түрмөдө отурат. Ассанж 2012 жылы Эквадордун Лондондогу элчилигинде убактылуу баш баанек тапкан. Быйыл апрелде Эквадорга баш калка берүүдөн баш тарткан соң Британ полициясы аны камакка алган. Ушул тапта Ассанж күрөөгө бошотуу шарттарын бузгандыгы үчүн Британиянын түрмөсүндө 50 жумалык камакта отурат. Мындан тышкары Лондон соту аны жашыруун маалыматтарды мыйзамсыз жолдор менен алган деп айыптап жаткан АКШга өткөрүп берүүнүн жолдорун караштырып жатат. Карманбек Кулуев, Азаттык. Берүүбүздү улантабыз. Украинанын президенти Владимир Зеленский расмий кызматка киришкенден кийин биринчи жолу коомчулукка чыгып, Киевде өткөн IT-конференцияда сөз сүйлөдү. Украиндердин жаңы лидери заманбап технологияларды ойлоп тапкандар менен баарлашуу бийликтеги аткаминерлерге салыштырганда алда канча жандуу жана кызыктуу экенин белгилеп, өз өлкөсүн толугу менен смартфонго өткөрүү кыялы жөнүндө айтты. Азат Жаныбек кызы теманы улантат. Ар жылы 10 миңдей адамды чогулткан Киевдеги IT-конференцияга бул ирет жаңы эле жогорку кызматка киришкен президент Владимир Зеленский өзү катышты. Зеленский жаңы технологияларды өнүктүргөн стартаптарды ийгиликтүү ишке ашырып, миллионер болгондор, IT тармагындагы адистер менен жолугушуп, өз кыялы менен да бөлүштү. Президенттик администрацияда аткаминерлер, депутаттар менен отурганга караганда заманбап кесиптин ээлери, адистер менен жолугуу ары кызыктуу, ары жагымдуу экенин белгилеген президент Украина кайда багыт аларын белгиледи. Адатынча тамашага салып, какшык аралаштыра сүйлөгөн Зеленский америкалык Boston Dynamics компаниясынын роботу менен убакытты эскиче саноону сунуштаган Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаттарын, таң калып бир нерсени карап турган украиналык аткаминерлерди салыштырып өттү. А вот эти чиновники, смотрите. Украинанын жаңы президенти өкмөттүк мекемелердин ишин жакшыртуу боюнча IT сунуштарды кабыл алган атайын лифт долбоорун жарыялап, анын өкүлү кененирээк маалымат берди. Бул өзүнчө структураны, онлайн долбоорду атайын түзүлгөн адамдардын тобу карайт. Алар IT идеялар менен сунуштарды карап, долбоорлорду өкмөттүк мекемелердин ишине киргизет. Украинаны санариптештирүү, өкмөттүк мекемелердин ишин жаңы технологиялардын жардамы менен оптималдаштыруу боюнча президенттик долбоорду IT-конференциянын катышуучулары жылуу кабыл алышты. Биз каржы операциялары боюнча иштегендиктен телефондон эле 1-2
эки баскыч менен мамлекеттик мекемелерге акча төлөгөндөй кылып жасап бере алабыз. Адамдар суу, жарыкка акча төлөш үчүн банкка же мамлекеттик мекемелерге барбай калышат. Чтобы люди забыли эти страшные слова. Владимир Зеленский форумда сүйлөгөн соң жоон топ жан сакчыларынын курчоосунда иш кеңсесине кайтты. Журналисттердин суроолоруна жооп берген жок. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык. Чөлкөмдөгү темалардан Казакстандын башкы прокуратурасы 23 майда билдирүү жарыялап, шайлоо мыйзамын бузуу менен эл арасында сурамжылоо өткөргөндөр жоопко тартылаарын эскертти. Коңшу өлкө 9 июнда мөөнөтсүз президенттик шайлоо өткөрүүгө даярдык көрүп жатат, бирок казакстандыктар үгүт өнөктүгүнүн солгун жүрүп жатканын белгилешет. Айнура Жекше кызынын баяны. Башкы прокуратура бешемби күнкү билдирүүсүндө 17 майда ВКонтакте социалдык түйүнүндө коомдук пикирди сурап билүү өткөргөндүгү үчүн 37 875 тенге же $100 жакын айып пул салынганы маалымдады. Фейсбуктагы ошондой эле аракети үчүн Алматы облусунун тургуну административдик жоопко тартылды. 11 майда коңшу өлкөдө шайлоо кампаниясы расмий башталган. Үгүт иштери 7 июнда аяктоого тийиш. 8 июнда жым-жырттык күнү болот. Ал эми шайлоонун өзү 9 июнда эртеменки саат 7ден кечки саат 8ге чейин өтмөкчү. Ошентип добуш берүүгө 2 жумадай убакыт калганы менен үгүт кампаниясынын кызуу жүрүп жатканы анча байкалбайт. Мисалы, Алматы шаарынын тургундары талапкерлер тууралуу көп маалыматтары жок экенин айтышат. Аттарын атай аласызбы өзү кандидаттардын? Жок. Әйтеуір 3 ер адам бар экенин билем, бир айыл адам бар экенин билем. Сосын сол жана Касым-Жомарт Токаевдин бар экенин билем. Касым-Жомарт Токаевдин айтам мен. Согон даусун берет чарым мен. Да калгандарын билбейм. 8 я знаю, 8 из них я как бы, Токаев, значит, Амиржан Касанов, забыл коммуниста фамилия. Тыныш бәрі сияқты, әйтеуір бір адам болатыны бір белгілі сияқты да. Үгүт иштери кантип жүрүп жатканын билүү үчүн Азаттык радиосунун казак кызматынын кабарчылары талапкерлердин Алматы шаарындагы штабтарына баш багышты. Кандидат ээри болуп жатыр. Экинчи рет бизге адамдар көп келип жатыр. Осы агит продукцияларды алып, мында жазылып, таратылып үстүндө. Амиржан Касановдун штабы болсо байкоочуларды даярдоо менен катар үгүттү социалдык тармактар аркылуу жүргүзүп жатат. Onun үлкен негизи ретинде биздин үмүткөрдүн өзү әлеуметтик желиде өтө белсенди. Және onun сөзү, үні осы уақытқа шейин халктын проблемалары менен байланысты болуп келди да. Бул жолку шайлоодо биринчи жолу бюллетендерде Нурсултан Назарбаевдин ысымы жок болот. Өлкөнү дээрлик 30 жыл башкарган элбасы мартта кызматынан кеткен, бирок бир топ ыйгарым укуктарын сактап калган. Ободон кеткен ушул жана башка баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареге Азаттык Чекитор кеми күндүн башка окуяларына кыскача токтолобуз. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй көзүнүн жашын көрсөтпөөгө аракеттенип, мен жакында элеген кызматымдан кеттим, бирок мен өзүмдүн сүйүктүү өлкөмдө акыркы аял премьер-министр эмесмин деп 7 июнда консерваторлор партиясынын төрайымдыгынан кетээрин жарыялады. Мэй жаңы премьер тандалгыча өкмөт башчынын милдетин атка берерин дагы кошумчалады. Ал 2016 жылдын июлунда өкмөттүн башына Британиянын евро биримдиктен бөлүнүшүн жактаган референдумдан кийин келген. Анда британдыктардын 52% Брекситти колдошкон, бирок башкаруудагы консерваторлордун партиясы менен парламент 3 жыл ичинде Британиянын евро биримдиктен бөлүнүү шарттары боюнча бир мунаса таба алышкан жок. Быйыл мартта парламент 3-чү рет Мэйдин сунушун четке каккан. Кошмо Штаттардагы эт өндүрүүчү ири Tyson Foods компаниясы өз ишмердүүлүгүн Казакстанда улантууга кызыктар экенин билдирди. Бул тууралуу компаниянын маалымат катчысы Азаттыкка 23 майда айтты. Ал компания өкүлдөрү Казакстанга барып келишкенин, бирок долбоорлор расмий бекитиле элек экенин кошумчалады. Америкалык компания уу чочко тоок этин сатыкка, анын ичинде экспортко чыгарат. 23 майда Financial Times басылмасы Tyson Foods Казакстанда уу этин өндүрүп, аны андан ары Кытайга экспорттоо үчүн бир нече миллиарддык инвестиция тууралуу сүйлөшүү жүргүзүп жатканын жазган. 2018 жылдын жайында Бейжин Кошмо Штаттардын Кытайда өндүрүлгөн товарларына бажы төлөмдөрүн киргизгенине жооп катары импорттолгон америкалык уу этине кошумча 25% бажы төлөмүн киргизген.
Америкалык сенаторлар Түркмөнстандын бийлигин диссидент Гулгелди Ананиязовду эркиндикке чыгарууга чакырышты. Демократиялык партиянын 5 сенатору кол койгон катта Ананиязовдун жаза мөөнөтү быйыл аяктаганына карабастан ал абактан чыкпаганына тынчсыздануу билдирип, аны токтоосуз бошотулушун талап кылышары айтылган. Бул тууралуу Freedom Now уюму билдирди. Бир кезде Түркмөнстанда тынч митингтерин өткөрүп жүргөнү менен белгилүү Ананиязов 2008-жылы чек араны мыйзамсыз кесип өткөнү үчүн 11 жылга кесилген. Кийин ага дагы кошумча 5 жыл кошулган. 10 майда Ананиязовдун жаза мөөнөтү дагы 5 жылга узартылганын айрым укук коргоо уюмдары билдирип чыгышкан. 22 майда Вашингтондогу Түркмөнстандын элчилигинин алдында абактагы дагы бир активист Гаспар Маталаевди эркиндикке чыгарууну талап кылган акция өттү. Укук коргоочу Маталаев бийликтин жарандарды зордоп пахта жыйымга айдаганын иликтеп келген. Ал 2016-жылы көз боемочулукка айыпталып 3 жылга эркинен ажыратылган. Анын камалышын бир катар эл аралык уюмдар айыптап чыгышкан. Татарстан Жумуриятынын борбору Казандын тургундары көп кабаттуу үйлөрдүн жанына мечиттин курулушуна каршы чыгышты. Курулушка байланыштуу бул чыр 2013-жылдан бери уланып келет. Жергиликтүү тургундар мечит салына турган жер алардын макулдугусуз бөлүнгөнүнө нааразы. 6 жыл мурда прокуратура менен соттун кийлигишүүсүнөн кийин курулуш токтоп калган. Жакында эле ал жер кайра тосмолонуп, мечиттин курулушу 2022-жылы аяктары көрсөтүлгөн кагаздар элинде. Буга чейин Орусиянын Екатеринбург шаарында жергиликтүү эл чиркөөнүн курулушуна каршы чыккан. Маалымат каражаттары соңку 5 жыл ичинде Орусиянын 25 аймагында чиркөөлөрдүн курулушуна каршы акциялар өткөнүн жазышты. Берүүбүздү улантабыз. SpaceX компаниясына караштуу Falcon 9 ракетасы эл аралык космос орбитасына Starlink долбооруна караштуу 60 чакан спутникти чыгарды. Алардын бардыгы интернет трафикти таркатуунун глобалдык түйүнүн негиздөөгө багытталган. Ракета Флорида штатындагы Канаверал тумшугунан учурулду. 2015-жылдан бери иштелип келаткан Starlink долбоору планетанын кайсы гана бурчунда болбосун жогорку ылдамдыктагы жана ишеничтүү интернетти камсыздоону көздөйт. Буга чейин сыноо режиминдеги 2 спутник былтыр жыл башында учурулган. Жакынкы бир нече жыл ичинде SpaceX компаниясынын негиздөөчүсү Илон Маск орбитага миңдеген космос аппараттарын чыгарууну көздөп жатат. Долбоорду ишке ашырууга $10 миллиард каралган. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарига Азаттык Чекиторг, ошондой эле биздин видеолорду бардык социалдык тармактардан, YouTube'дан, Facebook'тан дагы көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык уналгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта калыңыз.